Son sağ kolda. Ya. Келдиңизби? Sen ne buyakta жүрөсүң? Менде дене тарбия сабагынан чуркап, ботинкамдан клей чыгып кетти да, ошо чаптып атам. Алдаба сен кактусуңду сагынып келдиң окшойт, а? Жок. Не болуп? Дене тарбия жыгылдыңбы? Жок, чуркап баратсам эле айрылып кетип атпайбы? Клей ачылып. Мен билем бунун жообун, достор. Сенин ботинкең кытайский. Ошон үчүн монда менкин деле албайсың. Импортный, стилный. Көрдүңбү? Бирок сиздики деген жыты кетпейби? Жыты кетпейт да мун. Жутубу? Жуты деген муну. Аромат деп коет муну. Көрдүңбү? Сен деген мендей красавчик болсоң, үйрөнсөң мындай. Дебей үйрөн. Көрдүңбү? Ошо? Не? Сен азыр сабакка кетишесиң болсо? Колумда клей болуп, бутумда кыймылып. Анан эңки сабакка барбай калат окшойт. Сен кандай немесиң? Ошол сабакка тескерисинче барыш керек. Билесиң неге? Неге? Анткени, мен билем. Анткени ал сабакта дал ушул теманы өтөбүз. Ошол сабакта биз колуңа клей жабышып калса, ошону кантип чыгарабыз деген теманы өтөбүз. Чын элеби? Чүп-чүп эмне? Сага тамаша көй көрүнүп атамбы? Анда буңузчу. Не кылайын? Бас, батырап, кел, көтөрүп алайынбы? Жок, достор, кеттик сабакка. Бирок тамашалап элесизби? Чып-чын айтып атам, бас. Саламатсыңарбы достор? Кандайсыңар? Бүгүн мен силерге сонун лайфхак көрсөтөйүн деп келдим. Силерге кызык болуп атабы? Мага дагы абдан кызык болуп атат. Мен бүгүн ушул сары түстөн открытка жасайм. Ал үчүн бизге ушундай түстүү жылтырактар жана желим керек болот. Жана ушундай таякчалар керек болот. Менимче открытка сонун болот деп ойлойм. Келгиле, чогуу жасап көрөлүм. Баса достор, ушул желимди колдонуп атканда абайлагыла, анткени колго чапташып калса, оңой менен чыкпайт. Кеттикпи анда? Мынакей достор, менин гүлүмдүн жалбырагы даяр болуп калды. Мынакей достор, карагылачы. Сонун гүл болуп калды. Менин открыткам кооз болуп келатабы? Достор, бул открытка силерге жактыбы? Эми дагы калганын коздоп алалы. Достор, силерге эскертип жатып, өзүмдүн колумду клей деп алдым. Эми муну кантип кетирем? Кетпей жатат. Достор, мен клейдин кетирүүнүн жолдорун билем. Келгиле, мен силерге бир нече жолун көрсөтүп берейин. Ал үчүн бизге туз, суу жана ушундай лак өчүрүүчү суюктук керек болот. Биринчи туздун жардамы менен кетиребиз. Кашыктын жардамы менен колубузга тузду сепабыз. Эми муну сууга салабыз. Достор, сууга 10-15 мүнөт кармап турабыз. Эми мунун калганын лак өчүрүүчү суюктук менен кетирип алабыз. Мынакей достор, биз бат эле туздун жана лак өчүрүүчү суюктуктун жардамы менен өчүрүп алдык. Силер дагы ушинтип оңой жол менен кетирсеңер болот. Бүгүнкү көрсөткөн лайфхактарым силерге жактыбы достор? Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла.